Ооба, интернет тармагынан дал ушул бүгүнкү конокторубуздун өнөрүнө күбө болуп, сөзсүз түрдө эфирге чакырууну туура көрдүк. Кайырбек аны тааныштыралы. Музыкант, көптөгөн чыгармалардын аткаруучусу Адилхан Жантемир агабыз жана дагы кыл кыякчы Сүймөнкул Жылдызбеков бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз мына таң эрте биздин катарыбызда сиздердин өнөрүңүздөргө буюрса да күбө бололу деп турушат. Жаңы сааттын башында жалпы журтчулук менен амандашып алсаңыздар, маекти баштайлы. Ассаламу алейкум туугандар, кутмандуу таңыңыздар менен ЛТР телеканалына чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан ошо Сүймөнкул мынакей билесиздер, чыгармачыл чөйрөдө кылгыяк менен өзгөчө багытта кетип атат. Анан бүгүн мынакей атайын сиздерге ушул экөөбүз аткарган чыгарманы аткарып берейин деп турабыз. Анан Кудай буйрса буга чейин дагы көп чыгармаларды аткардык. Калмурат Рыскуловдун 50 жылдык эскерүү кечесинде ошол чыгармасын аткардык. Анан биз ойлойбуз, ушу таланттуу ушундай Сүймөнкулдай өзгөчө балдар биздин искусствода көп болуш керек. Анан ошентип акырындык менен биздин искусствону өнүктүрөбүз деп ойлойбуз. Жакшы. Сүймөнкул канча жаштабыз, каякта окуйбуз, мына ошол жөнүндө кичине өздүгүңдү жалпы көрүүчүлөргө маалымат берип өтсөң, өздүгүң боюнча. Рахмат. Мен азыркы учурда 12 жаштамын. Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык орто мектеп интернатынын Атайын кылгыяк аспабында окуйм. Анан ал жерде Атайын фортепиано деген дагы кошумча сабагы бар. Эми обязательно болуш керек да. Анан азыркы учурда буюрса акырындап келатам, үйрөнүп келатам. Канча убакыт болду колго алып ойноп жүргөнү? Негизи муну 1-класстан бери ойноп атам. Жалпысынан негизи эми кызыккан кичинекей кезимден болсо, анан колума тийип, кантипедей нота менен кармап жүргөнүмө 6 жыл болуп калды. Мынакей негизи эле азыр эми өзүбүз жакшы билгендей эле жаштардын көпчүлүгү IT тармагына кызыгат, Кайырбек программист болгусу келет, же болбосо тил үйрөнүп алып чет элге өткөнү көздөй кеткиси келет. Эмне үчүн дагы ушул аспаптарга кызыгуу пайда болду, же үйдөгүлөр дагы музыка чөйрөсүнө жакынбы? Ооба, азыр негизи өзүм ата-энем да ошо музыкант кишилер да. Өзүм ошо атам Жылдызбек Кадыркулов ошо аранжировка жасап иштечү да, ошо мен кичинекей кезимде үйдө. Анан Айнур Бердиулова өзү менин азыркы учурда устатым. Үйгө келип анан бир кылгыяк кармап турганда, ошо эсимде. Анан кылгыягын көрүп, аябай кызыгып, анан ошол күндөн тарта ошо ютубтарда болот да, ошо клиптери, анан карап, анан телевизордо болот, ача калып, анан ар кандай ошо видеолордун, анан кийин кылгыяк ойноп аткандардын бүт эле көрүп, анан ошондон улам эле өзүмөн өзү эле ошондой бир слух деп коет эмес, ошондой жаралып, анан ошентип кызыгып келгем. Азыркыга чейин ошентип буюрса акырындап келип, жакшы ийгиликтерди көрүп отурам муну менен. Өнөргө кезек бербесек болбой калды өңдөнөт я, Биринчи күбө болобу, андан кийин улантабыз. Бириси кайсы чыгарманы балким чогуурдайсыздар? Биз ушу айтып өткөндөй тиги Калмурат Рыскуловдун Булутум чыгармасын аткардык да. Анан Калмурат Рыскуловдун чыгармаларын байкасак бүт эле бул жашоонун ырлары, өксүк ырлар дейт экен да. Анан сөзүн Жолон Мамытов деген акын жазган, абдан сонун чыгарма. Анан мааниси баягы биздин жашоону булутка салыштырып ырдаган чыгарма экен. Мааниси ошол булуттар батыштан келип туруп чыгышты көздөй кетет да, бирок артка келбейт экен да. Анан жашоо да ошондой экен деген мааниде чыгарма да. Анан Калмураттын негизги эле форматы ошондой чыгармаларда. Анан өзүмө жаккан үчүн ырдап жүрчүбүз. Анан Сүймөнкулдун көптөн бери кылгыяк ойногонун байкайбыз да. Анан өзгөчө ойнойт да мындай. Анан чогуу бирдеме кылбайлыбы деп анан ошол чыгарманы өткөндө аткардык. Болгондо да жандуу аткардык да. Анда сиздер үчүн ошо Булутум чыгармадан акырын биз аткарып берели. Кеттик анда.
четинен дүйнөнүн чуудаларың чуалтып, бир четинен дүйнөнүн өтүп бара жатасың. О булутум, булутум, бир четинен дүйнөнүн өтүп бара жатасың. Үлпүлдөгөн булутум, жамгыр жашын тыйбаган, кезегем да өзүңө, ойдон тодон жылгадан. Бир четинен дүйнөнүн чуудаларың чубалтып, бир четинен дүйнөнүн өтүп бара жатасың. О булутум, булутум, бир четинен дүйнөнүн өтүп бара жатасың. Рахмат. Күндүн сугуна тамак кармап калбады. Анан эртең менен да тамак ашылбайт, бирок ошого карабай ошол нерсенин баарын кылгыяктын күчү менен жаап кеттик деп ойлойм. Туура, Калмурат агайдын чыгармалары керемет чындап эле, иә. Күтүү. Биз мезгилди шылдың кылабыз деп мындай оон жаратуу дагы өзгөчө, мисалы. Жакшы, эми дагы буюрса кылгыяк менен жеткен ушул 6 жыл аралыгындагы ийгиликтериң боюнча кичине сөз кылалы. Кандай ийгиликтер болду? Буюрса ошо жакында эле Алматы калаасына барып келдик, Казакстандан. Ал жерде атайын 2 жылда бир болчу атайын ошо конкурс эл аралык. Бул негизи 2 жылда бир болуп турат да. Анан ал жерде 2-нчи орунду багындырып келдик буюрса. Ага чейин дагы ошо Турция мамлекетине алып келгенбиз. Ошо Стамбул менен Анкара шаарына. Анан ошо Стамбул менен ар кайсы ошо мисалы кинодон көрүп жүргөн жерлерди ошол жерден көргөм, бир аябай башкача сезим туудурат экен да. Ушул өнөрдүн аркасынан, э? Ооба, ошо кылгыяктын аркасы менен ошо анан Турцияга барып, эң башкысы ошо Эрдоган менен жолугуп келдик да. Ошол күнү менимче ошо мурдакы апрелде болуш керек, ошо апрелде барып, анан күнү ошо министр менен жүрүп аттык да, жанагы премьер-министр, билим министри болуп, анан бир жолу ошо Эрдоган менен жолугуп, буюрса ал да жакшы күнөрүм болуп бири болду да. Сонун. Мен эми жаш болсо да ушунча ийгиликке жеткен Сүймөнкулга аябай таң калып атам, э. Албетте муну колдогон ата энеңе ыраазычылык билдиребиз. Агай айтсаңыз, негизи эле эми баягы жаштарга көбүнчө ишенишпейт го, бул чындыгында чоң сахнага чыкканда ийине жеткирип аткарып бере алабы, адашып кетпейбизби, коштоп бере албайбы деген түйшөлткөн ойлор сизде дагы болдубу жаңы сахнага чыгып атканда чогуу? Ооба. Мен тиги Сүймөнкул менен ага чейин жолугуп, сүйлөшүп, мынтип тиги байланышып атканбыз да, анан кийин мен айтканбай, мен сага ишенем болду депчи. Эми өзүбүз го анча-мынча бир аз чыгып атабыз, анан болбой эле баягы жаш өспүрүм болгон үчүн бир ой кетет да, кандай болуп кетет депчи. Анан чыгаардын алдында айттым да, мен сага ишенем болду, всё деп. Анан кийин ага чейин көрүп жүргөн тажрыйбасына караганда дагы жакшы ойноп, мындай. Эми жакшы дегенде кандай, баардыгы тең чыгарманы ойнойт, баардыгы тең инструментти аткарат, бирок элдин алдына чыгып сүрдөбөй, анан өзгөчө аткаруу дагы Сүймөнкулда бар десек болот да. Өзгөчө аткаруу бөлөк, элдин баарындай кылып аткарып берүү ал бөлөк да. Ошол себептен анан ойлодук да, бир азыркы тил менен айтканда коллаборация дейт. Коллаборация кылып, мынтипчи. Анан Кудай буйруса алдыда биз тиги эми бул кыргыздын улуттук аспабы кылгыяк болуп атпайбы? Биз өзүбүз дагы комуз деген аспапты мындай чертип элге алып чыгып атабыз. Ошол менен биргеликте дагы көптөгөн пландар бар. Демек экөөнү айкалаштырып. Ооба, Кудай буйруса. Эми азыр акырындык менен, бирок Кудай буйруса ошонун баары келечекте деп ойлойбуз. Аны да айтып коеюн, Сүймөнкулга ишенем.
бардыгын кылат. Жаш. Алдыда кандай пландар? Эми буюрса бирге иштешүү уланабы дагы? Эми албетте Сүймөнкулду чоң сахнадан, көп жерлерден күтөбүз. Адилхан менен чогуу иштешкенин дагы күтөбүз. Ал дагы өзүнчө бир кичинекей бир проект деп коелу. Анан негизгиси Сүймөнкул элге көп чыгармаларын тартуулап, аткарып, элдин кызматында болуп турса, эл өзү эле көтөрүп алат деп ойлойбуз. Сүймөнкул аттуулар өзү кыргыздын жүзү болот десем жаңылышпайбыз. Анткени кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген эл ичинде сөз бар. Туурабы, буюрса баралына келгенде мына ошол Сүймөнкул аталарыбыздын оордун баскан бир өлкөнүн туусун колуна кармай турчу жигиттердин бири экен. Өнөрүңө таазим этип турабыз. Дагы бир номер аткарсак болобу? Мен азыр мен бир жакшы көрүп ойногон бир күйүм бар да. Сайытбек Мурдатовдун «Эки жорго» деген күйүсү. Негизи эле Сүймөнкулду көрүп албай сонун баа берип атабыз. Ушунчалык музыкага болгон сүйүүсүнүн күчтүүлүгү. Анан кече жакында дагы бир коногубуз келип кеткен, ошо Кыл кыяктын кошосунда тасмалардагы саундтректерди ойноп, турецкий сериалдары бар го. Ошолор дагы музыкаларды дагы заманбап кылып Кыл кыякка түшүргөн. Филармонияда Керезеңди көрүп жүрсөң керек. Ошол Керезең жөнүндө айтып атат. Сенде дагы ушундай пландар барбы? Балким ушундай. Негизи мен баарын эле билем, бирок мен коштоп бере турган оркестр азыркы учурда жок болуп атат да. Бирок эгер өзүм кааласам ошондой саундтректерди анда ошол эле алып туруп, ошонун үстүнө эле ойноп коюп анан элге тартууласам болот да. Буюрса ошондой деле пландар менде деле бар. Буюрса меники эмес, ар бир эле кыякчыда же болбосо музыкантта болсо керек. Дагы саундтректер да буюрса аткарабыз, алдыда көп ийгиликтер бар. Жаныбарлардын үнүн чыгарганга дагы мүмкүнчүлүгү бар экен, Негизи ошо Кыл кыяк деген атайын бул өзүнүн тарыхы бар да. Илгери Жолой деген баатыр ошо согушка катышып бир жакшы көргөн аты менен анан ошол атын согушка катышып жоготуп алгандан улам ошо кайгы кылып анан өрүп багын алып туруп ушундай
кылгыяк немесин келтирип формасын анан ушундай чарасын жасап капкасын ушул чарасын капкан төбүн терисинен жасаган экен да. Бул болсо кандиктей эле тери да. А бул болсо ичинде бул аттын куйругунан болгондо да бул жуулуп албайт же мындай кыркып албайт, ошо тири бойдон эле жуулуп салат да ошон үчүн. Анан ошентип туруп бул жерде ар биринде 60-70 талдан болот. 70 тал 60 тал болупчу. Анан ошентип кулактарын да жасап, анан ошону улам кылгыяк деген эме аттап келип чыккан экен. Ошондон улам аттын үнүн кылса болот бул жерден чүйрүгөн, анан ошондой эле карышкылардын, топ карышкылардын жана ошондой эле башка дагы нерсе кылса болот да. Анткени бул атайын ошого арналып жасагандан кийин бул чыгат деп. Табият менен аябай тыгыз байланышы бар экен демек, э? Ооба. Бизден Куржунда 1-2 жаныбардын үндөрү барбы? Ооба. Бир көрсөтөлүчү. Мага жагат ушундай. Анан силерге ошо ак токту деген эмени атайын ушул жаныбарлардын да үндөрү түшүрүлгөн да. Азыр ошону аткарып берейинби, кыскача кылып. Макул, жакшы болот. Илгери бир жайлоодо абышка менен кемпир болгон экен. Ал ак токтуусун абышка көзсүн карегинде сактап кайтат экен. Күндөрдүн бир күнүндө абышка суктап калып, анан кемпир ойготуп атат дейт. Ой деймин эле, ой деймин, тур деймин эле, тур деймин. Ак токтуну жеп кетти. Тур эле тур деп ойготуп аткан кезде дейт. Анан ошентип ойготуп атса эле, анан баягы күйөөсү уйкусурап ойгонуп атат дейт. Ыя деп. Анан абышка сойгонуп алып анан кийин ай ак токтуну кармайлай карма, ак токтуну кармайлай карма деп аркасынан жүгүрүп шашып аткан кезде. Анан кородогу да ит турган ит ошо ак токтуга болушам деп бутун тиштетип алып үйрүп атат дейт. Анан төбөдөн карышкалар көрүп алып ак токтуну качып баратканын көрүп буулуп атат дейт. Деп баягы абышкасы ошончо топ карышкалардан ак токтусун көзсүн карегинде сактап кайтарып алган экен. Сон жаман окугандай болду. Сон. Ак токтус эле болбосо окуясы биздикине окшош экен экөөбүздүкүнө. Жакшы. Анан эми мына ушул 24-жылга кичине сар эсеп салалы. Кандай жылдардын катарын толуктады. Жалпы өлкөбүз үчүн ооба жакшы жетишүүнүн жемиштүү жылдардын катарын толуктады, бирок ар бир адамзат үчүн дагы өзгөчө бир таасирлерди, орунуктуу учурларды, көз ирмемдерди калтырса керек. Ооба, Кудайга шүгүр, жакшы болду. Мынакей Сүймөнкул менен тааныштык ушул жылы. Мындан ары иштешебиз деп Кудай буйрса келиштик. Көптөгөн чыгармаларды аткардык. Анан кийинки келаткан жылга баарыбызга, элибизге тынччылык болсун дейли.
ЛТР телеканалына чоң ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма искусствону өнүктүрө турган сапаттуу жакшы маалыматтарды берип жүрө бериңиздер. ой жакшы, өзүңүз дагы ушунчалык бир комузду да өзгөчө чертип жүргөнүңүздү көрүп калабыз. Ал тараптан кандай ийгиликтер болду 2024 жылдын Сонда эсебинен? негизи тиги комузду эми чертебиз го кадимкидей элечи. Анан чертебиз жакшынакай эле. Бирок тиги Friendships-ти чертсең, Felicita'ны чертсең, Titanic'ти чертсең, элге ошо кызык болот атпайбы? Ооба, комуз. Анан мен көбүнчө тиги сен баягы комузчу бала деп баары эле комуз менен тааныйт да. Анан мен башында тиги мен агайым Азамат Отунчиев агайым да. Анан андан кылыяк үйрөнмөкмүн, ошол багытка кетмекмин. Анан биринчи курсумда менде кылыяк жок болуп калып анан эмеге отуруп алгам. Комуз. Озгон. Темир озгомузгачы. Анан аны үйрөнүп алып анан эми ал жакшы эле. Анан комуз багытына кеттик дагы. Жакшы эми бүгүнкү күндө элге ошо менен кызмат кылып атабыз, чыгармаларды аткарып атабыз. Баягы буну менен аткарганда дагы айтып атпайбызбы жанагындай саундтректерди аткарыш керек депчи. Ошо аранжировка менен аткарганда элге жетет да, бул бир продукт болот да. Ооба. Соло аткарып койсоң, сен соло аткараныңды бирөө көрөт дагы, алып барып туруп жаздырат да, сонун чыгарма чыгарып коет. Ошондуктан чыгарма комуз менен аткарганда дагы барабан, бас, аккордторду кошуп аткарып чыгарып атабыз. Анан кылыяк менен дагы Кудай буйрса ошондой чыгармаларды көбүрөөк аткарат деп ойлойбуз Сүймөнкулга. Анан ошондо бул дүйнөлүк стандарт да, музыка индустриясында ошондой стандарт бар. Ошондой аккордтор менен, бастар менен чыгарсаң, бул бир продукт болот. Мынтип угуш үчүнчү. Анан көрүш үчүн аны клип болуш керек, клиптин да стандарттары бар. Ошондой мыкты чыгармаларды сиздин телеканалдан көбүрөөк көрүп турабыз деп ойлойбуз. Буйрса. Сүймөнкул адатта өзү баягы сен менен курбалдаш улан кыздардан алдыдагы максаттарың кандай десе, окууну ийгиликтүү жакшы бүтүш деген менен чектелгенин угуп жүрөбүз көбүн эсе. Бирок сеники баягы аны менен чектөөгө мүмкүн эмес. Мына ушундай өнөрдү аркалап, улуу өнөрдү көтөрүп жүргөндөн кийин бул сапарда сен жылдан жылга убакыт өткөн сайын жаңы чыгармаларды жаратып, эргүүгүң жанса бир жаңычылыктарды пайда кылганга далалаттанып турган жигитсиң. Ошондо мен сенден сурагым келип атат, ошон үчүн 25 жылга кандай пландарды коюп атасың келаткан? Баягы окуу бир тараптуу, андан сырткары пландар. Негизи менин максаттарым ушунчалык көп эле негизи майда аябайчы негизи буга чейин дагы кичинекейимде ушунча көп нерсе кыялдандым менен максат коюп буюрса ага дагы жетип келдим. Анан мындан тышкары мен ошо кылыяк жасагым келип атат да, жөн эле ошо кылыяк жасап өзүм ойногум келип буюрса анын жайында бир аракет кылып көрөйүн деп атам. Жана ошондой эле дагы сиз айткандай дагы чыгармалар дагы жараттым көп элечи. Азыр диктофондо сакталып турат, эми элге чыгарып буюрса, эми ошол 2025 жылга кирип, анан аранжировкаларын жазып шөкөттөп, анан элге тартуулайын деген максатым бар. Жана ошондой эле дагы болсо көптөгөн аспаптарда ойнойм. Эми болуп эле кайра чыгармачылык болуп кеткен бул жер. Анан эми мындай кол өнөрчүлүк менен да көп негизи алек болгом да, бош убактачы. Өзүңүздө байкасаңыздар, могу кулактарымды өзүм жасагам, жылтыратып атайын. Жаңы жыл. Ооба. Ошентип атайын жасагам болчумун. Анан дагы көп нерсе жасадым, кулактарынан дагы көбүнчө. Анан ошентип дагы көп нерселерди кылам деген ойдомун. Жигитке 70 ыраазы кылат демекчи. Сүймөнкулда көптөгөн өнөрлөр бар экен. Кайыр? Ооба, 70 өнөр деп баягы жалпы журтчулуктун арасында айтылган менен Байдылда атабыздын ыр саптарында 99 өнөрдүн ээси бол деп толук эне төрөгөн сени мени деген саптар бар. Ансыңарындай сага дагы ишиңе ийгилик каалайбыз, бар бол. Анан эми сиздерге сөз берели, сөзүбүз куру болбосун. Жалпы журтчулукка ошо жакшы сөзүңүздөр болсо, жаңы жыл келе жатат. Куттуктап. Анда эмесе, урматтуу кыргыз элим, ЛТР телеканалын сүйүп көрө бериңиздер. Жаш таланттарды көрүп, баалап, жана башка дагы пайдалуу маалыматтарды алып
жүрө бериңиздер деп элиме кайрылам. Сиздерге дагы чоң ийгилик. Эмкиде жолукканга чейин барыңарга ассаламу алейкум. Рахмат. Кел Сүймөнкул. Эми келаткан жылыбыз тоокчулуктун, молчулуктун жылы болсун жана ошондой эле ушул 2025 жылы негизи Кыргызстан эми бүтүндөй элге жер жүзүндө тынччылык тилейбиз. Жана ошондой эле бул Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, эч бир киши оору сыркоолоп, жана ошондой эле көптөгөн жакшылыктар гана боло берсин. Жаман өз жаман демекчи, ушу бир гана жакшылык эле Кудайдан тилеп, жана ошондой эле көптөгөн нерселерди убакыт атайын тең бөлүп, жана ошондой эле дагы алдыда көп ийгиликтер бар. Ошол ийгиликтерге ар бир инсан жетсин. Жана ошондой эле сиздердин дагы ЛТР жамаатыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле буюрса дагы көп жыл айында бул ушул студияда жолугуп калалы. Буюрса анан дагы болсо көп Кыргызстандын өнүгүп өсүп, өрчүп, жана ошондой эле элибиз аман, жана ошондой эле ушул келе жаткан жылыбыз тоокчулук, молчулуктун жылы болсун. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, баягы эгиз коозда ээрчишкен сапарыңыздар байсалдуу болсун дагы да. Ортоңуздарда ушунчалык жаш курактан айырма болсо дагы чыгармачылык сиздерди бириктирип, мына ушундай бир нукка салып, бир толкунда келатканыңыздардын өзү адам көргөн адамга бир көзү тое турчу нерсе. Аганы көрүбүн өсөт. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт. Бая экөөңүздөр биргелешип, бир казанда кайнай турсаңыздар, дагы да буюрса сиздерден жаңы, жакшы, керемет чыгармалар чыгат деп үмүттөнөбүз, күтөбүз. Сүймөнкул айтмакчы, дагы да буюрса жакшы жаңылыктарыңыздар менен эфирден күтөбүз сиздерди студиядан. Бар болуңуздар анда.